Баткен өрүгүн Европа жана Турция мамлекеттерине жеринен экспорттоого мүмкүнчүлүк жаралды. Эл аралык уюмдардын каржылык колдоосу астында Баткен районунун Карабак айылына курулган ишкана ХАСП стандартына жооп берген продукцияны өндүрөт. Бул жерде өрүк, алма жана кайнолуу кайра иштетилип, экспортко даярдалат. Азырынча алармандар менен келишимдер түзүлүүдө. Негизден бул жерде ишканада алманы, өрүктү, анан кайнолууну, ушуларды кайра иштеп чыгуучу өнөр болот, ишкана болот. Эми буюрса, эми экспортко чыгарабыз. Эми аракет кылып көрөбүз. Европанын эми бардык эле мамлекеттери менен келишим түзүүгө аракет кылып атабыз. Болуп атат. Ошол негизден основной ошо Турцияга эмелерге көбүрөөк эме болуп атат. Кайра иштетүүчү ишкананын курулгандыгын багбандар кубануу менен кабыл алышты. Анткени буга чейин туруксуз баада өрүктү тажик соодагерлерине сатышып, көпчүлүк учурда кирешеден кол жууп келишкен. Эми мындай көйгөйлөрдөн арылып, бул жылдагы түшүмдү ортомчусуз сатууга мүмкүнчүлүк жаралды дешет багбандар. Өрүк көп болгон жылы баасы арзан болуп кетет. Өрүк болбой калган жылы кымбаттайт. Ушинтип ар кандай жагдай менен эптеп кургатып сатып, ушинтип тажиктин соодагерлерине сатып келе жатабыз. Кудай буйруса, ушул биздин айылда ушул ишкана ачылганы жатат. Ушул ишке кирсе, буйруса базарга деле кыйналбайбыз. Эл аралык уюмдардын Агрогоризонт долбоорунун алкагында аз убакытта эле Баткен облусу боюнча кургатылган мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү 2 ишкана курулду. Алар жергиликтүү багбандардын мөмө жемиштерин жеринен сатып алып, кайра иштетилгенден соң чет жактарга экспортко даярдашат. Өрүктөрдү кургатуу боюнча производство бул жердеги 16,5 миллион сомдук. Бул биринчи азыркы Кадамжай районунун Учкоргондо ачылды, экинчи Карабак айыл өкмөтүдө Баткен районунда. Бул жерде дагы анан бул жерде өзгөчөлүгү Баткендеги 2 линия коюлду. Баткен облусу боюнча орточо эсеп менен жылына 30 000 тонна кургатылган өрүк өндүрүлсө, андан түшкөн киреше 8 миллиард сомдун айланасында. Бирок ортомчулар аркылуу сатылгандыктан бул көрсөткүч да туруктуу эмес. Сыртка экспорттоо ишке ашса, өрүктүн кирешеси 2-3 эсеге жогорулоосу күтүлүүдө. Айзирек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.